коррупцияга каршы күрөшүү аракети жалаң гана сиздин душмандарыңызга иштеп жаткандай, бул Ташиев менен болгон достугуңуздун жардамы менен өч алуу болуп жаткан жокпу дейт. Жок, өч алуу эмес. Кандай гана коррупцияга каршы күрөшүү болбосун, кимдер гана камалбасын, эгерде коррупционер болсо, ичкен жеген аныкталып калса, уурдаган аныкталып калса мамлекеттен, бул адилеттүү тергелүүгө тийиш. Мен муну өзүм жеке көзүм алам. Анткени мен башыман ошол өткөн, өзүм жон терим менен сезгенмин. Саясатчы болобу, бизнесмен болобу, же болбосо башка бир мындай жеке жарандарыбыз болобу, ушундай бир камалуулар болсо, же болбосо ушундай бир жоопко тартылуулар болуп аткан болсо, сөзсүз түрдө көңүл бурабыз. Бирок мен азыр айтып атамын, бизнесмендерге ушундай бир жанагындай чоң мекемелерге, баягы салык төгүп турган ошондойлорго жөндөн жөн барып текшерүүлөрдү кылбагыла деп. Мунун баарына Кудай буйрса шайлоодон кийин мораторий киргизебиз. Жөнү жок текшерүүлөрдү, жөнү жок баягы мындай куугунтуктоолордун баардыгын жок кылабыз. Бизде телекөрүүчүдөн суроо бар экен, кабыл алып коелу. Сиз эфирдесиз, угуп атабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, коомчулукта Садыр Жапаров саясий элитанын баасына татыган жок деп, анын артыкчылыгы карапайым элдин колдоосун алганда деп жатышат. Бул туурабы? Эми саясий элитанын баасын ала албашым мүмкүн. Анткени мен сагызгандай сайрай албайм. Текебаев окшоп кооз сүйлөй албашым мүмкүн. Бирок эң негизгиси мен таза, адилеттүү, анан мыйзамдуу башкарууга мен өзүм толук ишенемин. Бийлик башына келген адам эң негизгиси баягы кооз сүйлөй албаса дагы, сагызгандай сайрай албаса дагы адилеттүү башкарса, мыйзамдуулукту толугу менен орнотсо, кандайдыр бир маселелерди, талаш маселелер болобу, эки жактын калыс чечип берип турса, эки жакты тең угуп туруп, мына ошондо туура, таза башкаруу болот. Ошондо мындай стабилдүүлүк болот. Анан жок бир жактылуу эле башкарып, же болбосо үй бүлөлүк, бир туугандык башкарууга кирип кетсе, анда туура эмес болуп калат да. Ошондуктан билбейм, эми ал сиздин сурооңуз боюнча мен ушундай эле жооп бермекмин. Бизде да телекөрүүчүдөн суроо бар экен, кабыл алып коелу. Сизди угуп атабыз, түз эфирдесиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, саламатсызбы? Мен суроом төмөндөбүчө, эгерде берген убадаларыңызды аткара албасаңыз, анда бийликтен тынч жол менен кеттүүгө даярсызбы? Мен бийликке өзүм тырышып келген жокмун. Өзүңүздөр билесиздер, эл алып келип олтургузду. Эгерде иштей албасам, элдин талабын аткара албасам, мен өзүм тынч кетип калганга даярмын. Эч кандай мындай тырышып мен байлык, бийлик деп келген жокмун. Ошондуктан мындай эл келип отургузгандан кийин болгон күчүмдү эл үчүн, мамлекет үчүн арнап иштеп берейин деп келдим. Болгон элден бир гана суранычым, ар бир адам кыргыз жараны өзүңүздөргө 100% ишенип турсаңар, мисалы, мага 101% ишенип койсоңуздар боло берет. Анткени мен бүт кыйынчылыктарды көрдүм, башыман нелер гана өтпөдү. Мен байлыкты да көрдүм, бийликти да көрдүм. Ушу 15 жылдык саясатта аралашкандын ичинде мен кызыкпаймын бийликке да, байлыкка дагы. Рас маган эл ишенип бердиби бийликте? Ошо элдин мүдөөсүн аткарып, мамлекетти жакшы жолго салып, тарыхта мен ак тамгалар менен калгым келет. Ошон үчүн өзүңөргө 100% ишенсеңер, маган 101% ишенип койгула. Эгерде мен иштей албай, же болбосо ушул мурдакы бийликтегилердин катасын кайталап, үй бүлөлүк башкаруу, бир туугандык, же болбосо жана тааныш билиштик кылып башкаруу болгон болсом, анда мен өзүм эле жөн эле элдин эч кандай бир мындай толкундоосуз эле кетип калганга мен даярмын.
Садыр Нуркожоевич, сизге бүгүнкү күндө Кыргызстандагы ушул шайлоочулардын канчалык көпчүлүгү ишенич артып жана үмүт артып аткандыгын бүгүнкү эфирдин алдында билдик. Мынакей бүгүнкү күндө ушул суроолордун баардыгы мен эфирден бере албай калдым. Көпчүлүгүн телекөрүүчүлөрдүн баардыгы менин суроом берилбей калды деп ушул жерде эфирде көрүп отурса керек. Ошондуктан мен ушул суроолорду, анын ичинде сунуштар, анын ичинде жардам сурагандар, кайрылуулар, ушулардын баардыгы мына жерде 2000ден ашык адамдын ушул кайрылуусу бар сизге. Мен сиздин колуңузга даректер менен, алардын телефон номерлери менен жазып даярдап койгонбуз. Өзүңүздүн колуңузга тапшырып койсок, мына ушул ар бир суроо, ар бир берилген кайрылуу ушул сиздин көз жазымыңызда калбайт болуш керек деп эсептейбиз. Рахмат. Сөзсүз жооп беребиз буларга. Садыр мырза, бүгүнкү түз эфирге келип, биздин түз эфирде телекөрүүчүлөр менен, мынакей шайлоонун алдында жалпы телекөрүүчүлөр менен жолугуп, суроолоруна жооп бергениңизге ыраазычылык билгизели. Ал эми саналуу күндөр калды, шайлоодон абийир менен келип, анан шайлоодон кийин эгерде насип көрүп өтүп кала турган болсоңуз, элдин алдында берген убадаларыңыз так аткарылып, элдин күткөн үмүтүн актайт деп ойлойбуз. Рахмат, Кудай буйрса сөзсүз актайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер биздин түз эфирдеги көрсөтүүбүздү көрдүңүздөр. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын президенти кызматына талапкер Жапаров Садыр Нуркожоевич болду. Ал эми эфирди мен Азамат Абдиев алып бардым. Кайрадан амандыкта көрүшөлү.